Рахат Саламатова Ысык Көл облусунун экологиялык туристтик милициясынын инспектору болуп иштегенде жарым жылдан ашты. Бул убакытта мыйзам бузуулар аныкталганда сууда же тоолуу аймактарда жүрүү кыйынга турган. Азыр алардын арсеналы жаңы техникалар менен толукталды. Мындай шарт кургактабы, көлдө болобу кылмыштарга дароо жооп берүүгө мүмкүндүк берет. Анын үстүнө Рахаттын байкоосуна караганда Ысык Көл облусунда браконьердик фактылар күч алган. Буга чейин чет өлкөдө иштеп келгем. Бир нече жыл иштеп, ал жактан ошо башка өлкөдө иштеген полициянын тажрыйбасын көрүп, алардын коомго келтирген пайдасын көрүп, аларга суктанып, анан Кыргызстанга келип, ошол туристтик милицияда иштөөнү чечтим. Патруль учурунда ар кандай туристтерге жолугабыз, көбүнчө англис тилинде сүйлөгөн европалык туристтер кайрылышат бизге. Алар болсо, мисалы, элементарно супермаркеттен газовый баллончик таппай калса, алар супермаркеттен түшүндүрө алышпай, анан бизди көргөндө сурашат, кантип каяктан тапсам болот деп. Же болбосо такси менен ушул, мисалы, кайсы бир тоого кантип чыксам болот. Эске салсак, жакында эле Ысык Көл облустук ички иштер башкармагынын базасында экологиялык туристтик милиция түзүлгөн. Алардын негизги милдети экологияга зыян келген учурларды алдын алуу жана туристтерге жардам берүү. Аларга бүгүн скутер жана жол тандабастар берилди. Негизги кызматкерлердин алып бара турган иштер бул жана жогоруда айтканда экологиялык кызматтар, кылмыштар менен күрөшөт. Андан тышкары азыр эми бизде Ысык Көл облусунун аймагында күч алып аткан бул балык уулоо болуп атат, токойлорду мыйзамсыз кыюу болуп атат. Андан сырткары жайкы туристтик мезгилде пансионаттарда көп экологиялык бузуулар болот. Ошол менен толугу менен күрөшөбүз. Бүгүн Бишкек шаарында коомдук тартипти камсыздоого тартылган Бишкек бөлүмдөрүнүн өздүк курамынын даярдыгын текшерүү өттү. Жаңы жылдык майрамда жарандардын коопсуздугун камсыздоого ички иштер органдарынын 9000ден ашык кызматкери тартылат. 29-дан баштап бардык ички иштер органдарынын өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өтүшөт. Жаңы жылдык иш-чараларды өткөрүүдө жарандардын коопсуздугун камсыздоого ички иштер органдары толугу менен даяр деп ишендирип кетем. Жаңы техникалар ички иштер органдарынын гарнизондук бөлүгүнүн даярдыгын текшерүү учурунда тапшырылды. Анда техникалардын жабдыктары текшерилди. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Жыйындын соңунда министрлер кабинетинин башчысы келе жаткан жаңы жылдык майрамдарга байланыштуу ички иштер органдары кызматтын күчөтүлгөн режимине өтүп жатканын белгиледи. Жаңы жыл күндөрү өлкөнүн калкы өздөрүнүн коопсуздугу ишенимдүү колдо экенин сезиши керек деп белгиледи. Коомдук коопсуздук, жол коопсуздугу, адамдын коопсуздугу сыяктуу оор, жоопкерчиликтүү жана ардактуу иш бир да мамлекеттик органга жүктөлгөн эмес. Бүгүнкү иштин максаты алдыда келе жаткан жаңы жылды тынч, аман эсен тосуп алуу. Ал эми сиздерге бул будни кадимкидей эмес күчөтүлгөн иш күндөрү болуп эсептелет. Элибиз өзүнүн коопсуздугу ишенимдүү, кубаттуу колдо турганын сезиши керек. Сабак тамақты жүрүшкө! Баш тармактар боюнча! Белгилей кетсек, инструктаж Борбордо эле эмес, республиканын башка аймактарында да жүргүзүлөт. Анда күч түзүмдөрүнүн жаңы жылдык майрамда коомдук тартипти камсыздоого даярдыгы текшерилет. Анара Мамбеткадырова, Мелимбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.